Саламатсыңар менин кичинекей досторум. Эң кичинекей досторум бала бакчадан келип, чоңурактары окуудан келип, ал эми ата-энелер болсо силердин курсагыңарды тойгузуп, чоң ата чоң апаңар, тайыне таятаңар силер менен кошо жомогукканы отуруп калды окшойт, достор? Заматсыңар. Анда жомогукканга даяр болсоңор, бүгүн силерге Суусарбек Тыналиев агайыңардын «Кардуу аяз менен бала» деген кыш туурасындагы жомогун айтып берейин. Илгери өткөн замандардын биринде төгөрөктүн төрт буручундагы Ала тоонун чокусундагы zoодо бир кардуу аяз ата жашаган экен. Анын аска zoонун чокусундагы мөңгүдө ичин оюп кооздолуп жасалган бир сонун укмуштуудай үйү бар эле. Ал жайгышы Ала тоо чокуларын музга айлантып, кышкысын ээн тала, эрме чөлдөргө да ызгар борон жиберип, тоңдуруп, адамзаттын жашоосуна бүлүк салып, айласын кетирчү. Кыш катуу болгондо суулар тоңуп, бак дарактарды бубак басып, тала түздүн баары аппак карга ороонуп, аппак эле болуп жатып калчу. Адамдар мындай көрүнүштү кээде жактырса, кээде такыр эле жактырышчу эмес. Анткени кээде суу өтө катуу болгондуктан адамдардын малдары сарайдан сыртка чыкпай, отундары аз бейбет жаралар болсо, отко жагар отундары түгөнүп, үйшүп, аябай кыйналышчу. Ошондо айылда бир боорукер бала боло турган. Ал балтасын белине байланып, чанасын сүйрөп, токойго барып, куурап калган карагайларды кыйып, отун ташычу. Ал отунду отуну жок үшүп турган бейбечараларга таратчу. Күндөрдүн биринде бороон аябай күч алып турган. Ага карабастан боорукер бала адаттагысындай белине балтасын кыстарып, чанасын сүйрөп, отун кыйып келүү үчүн токойго жөнөп калды. Токойго жетип, адаттагысындай отун алып, жолдо келе жатып, үшүгөнүнөн баспай калды. Анткени кардуу аяз боорукер балага өчөшүп, тоңдуруп коюу үчүн баштагысынан да 2-3 эсе аябай күчтүү бороонду жөнөткөн. Ошондо кардуу аяздын жан жөөкөрү жетип келип ага кабар берди. Кардуу аяз, ырайым кылыңыз. Боорукер бала тоңуп калмай болду. Тоңуп калмай болду. Суукту азайтыңызчы, деди. Анда кардуу аяз: кызык, менин милдетим кышты кыштай кылып, ызгар менен тосушум керек. Ар кимдин жашоосуна карап отурсам, кыштын керемети болбой калбайбы? Деди. Анда жан жөөкөрү: ал өзгөчө бала. Абдан боорукер, ак ниет, адамгерчиликтүү, анысы аз келгенсип, ата-энеси да жок, жетим. Анда кардуу аяз: ошондой де. Сен анын боорукерлигин кантип далилдейсиң дегенде, жан жөөкөрү безеленип, ал айылдагы отуну жок бейбечараларга токойдун отунун ташып жеткизип, аны жарып, отун жагып, үйүн жылытып берет деп жооп берди. Ошондо кардуу аяз жумшарып, бороонду бир аз басаңдатты. Ошондо боорукер балага жан кирип, чанасын сүйрөп, айылга тез эле жетип келди. Сүйрөп келген отунун жарып, бейбечараларга таратып берди. Анан өзү үйгө келип бир аз жылынды да, эски тону менен түнкү ачык асмандардын жылдыздарына суктанып карап отурду. Балдар, силер кыштын чилдесинде түн ичинде сыртка чыгып, жайнаган жылдыздарды карап отурдуңар беле? Күн суук, асман ачык, жылдыздар жылт-жулт жанып турса, өзүнчө эле керемет эмеспи?
Ошондо боорукер бала ала тоо чокусу жакты карап, балким каардуу аязданбы, жөн эле же суук ошол тараптан келерин билиппи ким билсин, минтип айтты. Мен эч качан бирөөгө жамандык кылган эмесмин. Ар дайым адамгерчиликтүү таза оюм менен адамдарга да, жаратылышка да жакшы мамиле кылгым келет. Кыштын аязы, сен да мен сыяктуу кыш айында жаңы жылды жаратып, адамдарга укмуштуу кереметти көргөзчү деп суранып тилек кылды. Ошол маалда асмандагы жылдыздар жаңы жыл оюнчуктарындай болуп шыңгырап түшүп келди да айылдагы үйлөрдүн бактарактарына илине башташты. Заматта айыл жапжарык болуп, жылт-жылт деп жана баштады. Анан балдар, эмне болду дебейсиңерби? Айылдын созулуп жаткан узун жолунун аягынан ак тебетейчен Аяз ата менен Аяз кыз чана менен айылды көздөй аттын мойнуна тагылган коңгуроолорун шаңгыратып келе жатышты. Алар айылга жакындагандан жакындаган сайын аттын мойнуна тагылган коңгуроолор шаңгырап айылдын балдарын бүт дүрбөлөңгө салды. Балдардын баары үйлөрүнөн чыгып, коңгуроо каяктан угулуп жатканын тыңшап жатышты. Баарынан да кызыгы бактарга илинген жылдыздардын жылт-жылт жанган жарыгына таңданып карап жатышты. Ал аңгыча арабага чегилген аты менен Аяз ата, Аяз кызы менен айыл ичине кирип келишти. Чанада болсо толтура ар кандай балдар үчүн белектери бар экен. Алгач боорукер балага келишти дагы. Саймаланган жылуу тон, бутуна чокой, башына тебетей, колуна болсо мээлей белек кылышты. Мындан кийин токойго барганда үшүбөй, биз берген белекти кийип, жылуу жүр. Баштагандай боорукер болсоң ошондой адамгерчиликтүү бол, деп дагы бир баштык берип жолун улашты. Ал баштыктын ичи ар кандай коз, момпосуйлар, токочтор эле. Көрсө бул каардуу Аяз ата экен. Ал боорукер баланын өтүнүшүнөн кийин жөн гана алда Аяз ата болуп калыптыр. Ал эми жанына белеген таратуу үчүн Аяз кызды жардамчысы катары ээрчитип алган экен. Аны алыстан көргөн балдар карап турушсунбу? Чуручу түшүп, артынан чуркап калышты. Алар: "Аяз ата, Аяз ата, Аяз кыз, бизге да белек бериңиз" деп чуркап келатышты. Аяз ата менен Аяз кыз алардын да өтүнүчүн аткарып, жол боюна таттуу салынган баштыктарды ыргытып кетип баратышты. Мына балдар, ошентип балдар дагы, силердей болгон мотурайган достор дагы бүт белектүү болуп калышыптыр. Бүгүнкү жамагым ушундай аяктады. Каардуу аязды боорукер бала ушинтип мээримдүү Аяз атага айлантып койгон экен. Ошондуктан силер да келечекте боорукер, ак ниет, адамгерчиликтүү болсоңор, жашооңор оң жагына чечилип, адамдарга көп жакшылыктарды тартууласаңар, жаратылышта силерге оң жообун берет. Ар дайым боорукер болгула достор. Көрүшкөнчө.